той берген, аш берген жакшы, эгер кедейлер, ачкалар бар боло турган болсо. Илгерирээкте тойлорго башкаларга баса калып барат элек. Жаш балдардан бери бирөө той кылса сүйүнөт болчу. Азыр надел болуп калды той кылат десечи. Кошумча алып барыш керек, башка кылыш керек. Мигранттарыбыз бечара Россияда иштегендерибиз ыйлап жүрөт. Бизди ушул туугандарым той жоюп жок кылды деп. 3 жыл иштеп келип катын алат. Дагы 3 жыл иштеп келип үй салат. Сен бул дүйнөдө бир рахаттанып, ибадат кылып жашаш үчүн жаралганбызбы? Же ушу дүйнөнүн көтүнөн кууп жүрүп, ушу адамдарга мактаныш үчүн жүрүп, дүйнөгө кул болуп, Россияга кул болуп жүрүп кетебизби? Кээде бир жашаганды бир экономия неме кана үйрөнбөйлүбү? Жана куудулдар айткандай, энесин жана Lexus заводу бардай, Ронто Lexus менен Закиске чыгат кээ бирөөлөр. Эртеси күнү өзү ушу маршруткага чыгып эле барып ошколар дагы Россияга учуп кетет. Катын жетелеп алып. Ошо тойдун ордуна башка бир пайдалуу иш кылса болбойбу? Жок дегенде бүгүн мына ошол пайгамбардын шаарын зыярат кылып башка кылып умрага барып келсе болот. 70 миң сом, $1000. Ошо келин күйөө жетелешип алып, атасы менен апасын алып, эки куданы алып, пайгамбарды зыярат кылып келсе болот ошо тойдун ордуна. Бүгүн кайсы кафеге барба, кечкурун зайын этпи. Бир ай мурда броң кылып алсаң той өткөзө албайсың ошто азыр. Касиети деле, башкасы деле бардыгы забити. Ал жерге кирип чыкканда, бир кирип чыкканда ал жерге бир 5-6 адамдын умрасын башкасын пул таштап келесиң. Умрага барган сүннөт башка, бирок айтайын деген мен сен кылып аткан жанагы ал тамадага берген пулуң ордуна ошол бар пайгамбарды зыярат кылып келсең, пайгамбарга болгон сүйүүң ашат го, сахабалар жүргөн жерди көрөсүң. Кабада намаз окуйсуң. Bir reketin 100.000 reketke жүрөт. Тилеге каршы бир бардыгын бир өзүбүзгө каалагандай, өзүбүзгө бурмалап, жана нафсибиз каалагандай жашаганды үйрөнүп алдык. Бирок мунун акыбети жакшы эмес.